Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага эң жагымдуу, сүйкүмдүү болгон амалдардын бири бул тууган урук менен болгон мамилени чындоо. Тууган урук менен болгон карым катташты токтотуп, үзүп койбостон, ар дайым карым катташта болуп, байланышта болуп, мамиледе болуп, бири-бирин сурашып, бири-бирин зыярат кылып, бири-бирине жардамдашып туруштугу бул Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткире турган өтө улуу ибадат. Аллах Таала бул тууган урук менен болгон мамилеге өзүнүн китебинде, Кур'ан-ы Каримде көптөгөн жерде буга маани берип, тууган урук менен болгон мамилени бекемдөөгө, чындоого бизди буйруган. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бул тууган урук боюнча өтө көп хадистерин бизге кабар берип өткөн. Кээ-бир хадистеринде тууган урук менен болгон мамиленин фазилеттерин эскере турган болсо, кээ-бир хадистеринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тууган урук менен болгон мамиленин үзүп коюунун азабын эскерген. Жана кээ-бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул тууган урук менен болгон мамиле кандай болору тууралуу анын адебин, анын эрежелерин бизге эскерип өткөн. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз дагы бул тууган урук менен болгон мамилеге жеңил карабастан, аны бир кичинекей амалдан деп эсептебестен, аны бир капилетте, андан бир капилетте калбастан, биз дагы буга чоң көңүл бурушубуз керек, өтө терең маани беришибиз керек. Анткени бул Аллах Тааланын бизге болгон сүйүүсүнө жеткирет, же болбосо Аллах Тааланын каарына калтыра турган амал болуп эсептелинет. Кимдеги тууган урук менен болгон мамилесин бекемдей турган болсо, мына ошол адам менен Аллах Таала дагы өзүнүн мамилесин бекемдейт, байланышын чындайт. Кимдеги тууган урук менен болгон мамилесин үзө турган болсо, Аллах Таала бул адамдан дагы өзүнүн мамилесин үзүп коет. Аллах Таала ушул адамдан өзүнүн берекесин, өзүнүн сүйүүсүн, өзүнүн кечиримин ал адамдан көтөрүп коет. Ал эми кимдеги тууган урук болгон мамилени чындай турган болсо, Аллах Таала бул адамдын өмүрүнө береке берет. Бул адамдын мал дүйнөсүнө береке берет. Аллах Таала бул инсандардын ортосуна сүйүү, ынтымак, бактылуулук орноштурат. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз тууган урук болгон мамилеге дагы жөнөкөй карабастан, ага терең бир маани берип, тууган урук болгон мамилени дагы чындап аткарып турушубуз керек. Бул тууган урук мамиле биз кадимкидей эле өзүбүздүн үрп адатыбыздагы, каада салтыбыздагы эле амал кылып аткарып жүрө бере турган болсок, мына ошол өзүбүздүн жөнөкөй бир адатыбызга дагы Аллах Тааланын астындагы болгон соопторго ээ болобуз. Аллах Тааланын райымына, Аллах Тааланын кечиримине, Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткирип кое турган амал болуп эсептелинет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Ахаббул амали илаллахи ал-иману биллахи сумма силатур рахим. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амалдардан бул Аллах Таалага иман келтириштик. Аллах Тааланы таанып билиштик, ага өз кулчулугуңду кылыштыгың дейт. Андан кийин эле тууган урук менен болгон мамилени бекемдештик, Аллах Таалага болгон, Аллах Тааланын астында эң сүйкүмдүү болгон амалдардан деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде биз тууган урук болгон мамилебизди бекемдей турган болсок, карым катташтыгыбызды үзбөй турган болсок, анда Аллах Тааланын сүйүүсүнө жетет экенбиз. Аллах Тааланын жер бетиндеги эң сүйкүмдүү пенделерин катарына кошулат экенбиз. Аллах Таала кайсы бир пендени жакшы көрө турган болсо, ал пендени жер бетиндеги бардык адамзат жакшы көрүп калат. Жана жер бетиндеги бардык жандыктар дагы мына ошол пендеге Аллах Тааладан истигфар айтып, Аллах Тааладан дуа кылып, жер бетиндеги бардык нерселер, жандыктар жана жансыз нерселер ушул адамга дуа кылып турат. Демек, биз ушундай кичинекей амал менен деле Аллах Тааланын райымына жетсек болот экен. Биз болгон ушул нерсеге чоң каратышыбыз керек, чоң назар каратышыбыз керек. Албетте, тууган уруктун ортосунда кээде анча-мынча
өйдө ылдый сөздөр болуп калат, кээде туура эмес мамилелер болуп калат. Мына ошол учурда биз бири-бирибизди түшүнүшүп, бири-бирибизди кечиришип, кайра мамилебизди оңдоп түзөп кетүүгө аракет кылышыбыз керек. Албетте уруш, талаш, жанжал бул адамдын жашоосунда боло турган иштер. Биз ошондой болуп калган кезде ортобуздагы мамилебизди оңдоштугубуз, түзөштүгүбүз бул Аллах Таала бизге буйрук кылган буйрук болуп эсептелинет. Албетте тууган уруктун ортосунда кээде бир туура эмес иш аракеттер болуп калат. Мына ошол нерселерди биз кечире билишибиз керек. Бири-бирибиз менен түшүнүшүп, кайра жашообузду улап кете турган болсок, албетте Аллах Таала өзүнүн бизге ырайымын, өзүнүн махаббатын түшүрөт экен. Жана бизге Аллах Таала бактылуулугун биз жүрөктөрүбүзгө орнотуп коет экен. Жана кыямат күнүнө барган кезде дагы Аллах Таала мына ошол биздин кылган ибадатыбыз үчүн Аллах Таала бейиштен өтө үлкөн сыйлык жазаларды берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан дагы хадис келет. Халакаллаху таала ал-халqa фаламма фарага минху qamат рахим фахадат бил хаққи рахмани азза ва жалла. Аллах Таала бардык жаратылышты жарат бүткөн соң дейт. Силатур рахим, тууган уруктук Аллах Тааланын жан тарабына туруп, Аллах Таалага төмөндөчү кайрылды. Аллах Таала тыйыл деп тууган уруктукка мына ушундай айтты дейт. Факалат, ошондо жана тууган уруктук факалат хаза мақоми айзу минка мин катиятин. Аллах, мына ушул орундан мен сенден коргоо сураймын. Адамдар тууган уруктук болгон мамилени үзүп коюудан мен сенден коргоо сураймын деп тууган уруктук Аллах Таалага мына ошентип кайрылды дейт. Ошондо Аллах Таала жана тууган уруктукка карап, ала тардина анасила ман васалак ва акта ман катаак. Сен разы болот белең. Эгерде кимде-ким тууган уруктук менен сен менен болгон мамилесин чындай турган болсо, тууган уругун болгон мамилесин бекемдей турган болсо, аны үзбөй турган болсо, токтотпой турган болсо, мен дагы ошол пенде менен мамилемди бекемдеймин. Мен дагы мамилемди токтотпоймун. Мен дагы ал пенде менен байланышта боломун. Эгерде сен менен болгон байланышты кимде-ким үзө турган болсо, ал пенде менен да мен дагы өз байланышымды үзөм. Ушул нерсеге разы болот белең, тууган уруктук деп Аллах Таала кайрылган кезде калат бала разы боломун деп тууган уруктук ушун кайрылды дейт. Кала фазака, мына ушундай болот деп Аллах Таала мына ушундай өкүм кылды дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кимде-ким тууган уруктук менен болгон мамилесин чындай турган болсо, бекемдей турган болсо, анда Аллах Тааланын бул пенде менен болгон мамилеси болот экен. Аллах Таала мына ушул пенденин байланышында болот экен. Аллах Таала мына ушул пенденин кылган ибадаттарын кабыл кылып турат. Аллах Таала мына ушул пенденин өмүрүнө, ырыскысына, бала чакасына береке берип турат. Анын мал дүйнөсүн ар дайым ар кандай кырсык балелерден сактап турат. Ал эми кимде-ким тууган урук болгон мамилесин үзүп кое турган болсо, Аллах Таала бул пендеден дагы өзүнүн берекелерин үзөт. Аллах Таала бул пенделердин жакшы иштерге тафик берүүсүн үзөт. Жакшы иштерде жардам берип турсун Аллах Таала үзөт. Жана мал дүйнөсүн Аллах Таала ар кандай береке берүүдөн, ар кандай кырсык баледен сактап коюудан Аллах Таала бул нерсени токтотуп коет экен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз тууган урук болгон мамилебизди чындаштыгыбыз бул Аллах Таала менен болгон мамилебизди чындаганга эле барабар экен. Эгерде сиздин Аллах Таала болгон мамилеңиз канчалык даражада экенин билгиңиз келген болсо, анда сиз бүгүнкү күндө ошол тууган уруктарыңыз менен канчалык даражада мамиледе болуп атасыз, канчалык даражада мамилеңизди чындап карым катнашта болуп жатасыз. Мына ошол нерсеге дагы бир карап көрүңүз. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул тууган урук болгон мамилени үзүп коюудан бизди кайтарган. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен сарраху наса фи ажалин ва зирата фи ризқин фалясрахимаху." Кимде-ким өмүрүнүн узун болуусун каалай турган болсо дейт, жана ырыскысынын кенен болуусун, ырыскысынын көбөйүүсүн каалай турган болсо, анда ал тууган уругу менен болгон мамилесин чындасын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай бизди буйрут. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силатур рахимди үзүп койгон адам бейишке кирбейт деп бизге кабар берген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз тууган урук менен болгон мамилеге дагы терең маани берип, ага назар салып, аны дагы үзүп койбостон күнүнө тууган уруктарды зыярат кылып туруп, зыярат кылуу же тууган уруктун бир муктаждыгы болуп калган болсо ага жардам берип туруу, бул чыныгы мусулмандын, чыныгы момундун, чыныгы Аллах Таалага сүйкүмдүү болгон пенденин сыпаттарынан экен. Дагы, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул дүйнө жашоосу өтө аз, бизге бул дүйнө жашоосу өтө аз берилген.
мына ушул дүйнө жашообузда биз акыретибизди куруп алышыбыз керек. Бул дүйнөнүн болбогон бир мансаптары менен, мал дүйнөсү менен өзүбүздүн тууган урук менен болгон мамилени үзүп, акыретибизди кыйратып албаштыгыбыз керек. Албетте тууган уруктук мамиле качан үзүлөт? Эгерде бирөөсү бай болуп кала турган болсо, бирөөсү бай болуп текеберленип кала турган болсо, мына ошондо туугандык мамиле үзүлөт. Эгерде сиз бай болуп кала турган болсоңуз, өзүңүздүн байлыгыңызга алданып, өзүңүздүн байлыгыңызга мас болуп, өзүңүздүн байлыгыңызга текеберленип, тууган урук болгон мамилеңизди үзбөңүз. Аларды сүйлөгөн кезде паска уруп, аларды жемелеп, ар кандай бир уяз сөздөргө салдырып, бир маскара сөздөргө салдырып, аларды сиз жемелеп сүйлөбөңүз. Эгерде ушундай кыла турган болсоңуз, Аллах Таала сизди дагы мына ушундай абалга күндөрдүн бир күнүндө салып коет. Бул дүйнөдө болбой турган болсо, Аллах Таала сизди акыретте мына ушундай абалга салып коет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, тууган урук менен болгон мамиле качан үзүлөт? Эгерде бирөөсү абройлуу болуп кала турган болсо, бирөөсү жакшы иштеп кала турган болсо, мына ошондо дагы тууган урук болгон мамиле үзүлөт. Демек сизге кандай бир дүйнө берилбесин, кандай бир аброй берилбесин, мына ошол кезде тууган урук болгон мамилеңизди дагы чындап, дагы бекемдей турган болсоңуз, Аллах Таала сиздин даражаңызды көтөрөт. А эгерде сиз ошол өзүңүздүн аброюңузга, кыйындыгыңызга таянып, тууган уруктуңузду таштай турган болсоңуз, алар менен болгон мамилени үзө турган болсоңуз, анда Аллах Таала дагы сиз менен болгон мамилесин үзүп, сизди эки дүйнөдөн коргоп коюшу мүмкүн. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.